Ошентип Октябрь революциясынын шарапаты менен мамлекеттүүлүккө умтулуу мүдөөсү Кыргызстандын башка жерлеринде да талкуулана баштады. Кадыресе Түштүк Кыргызстанда. Мамлекеттүүлүк идеясын көтөргөн кыргыздардын эл жакшылары 1920 жылы Анжиян шаарына чогулгандыгын Махмут Ботпаев минтип эскерет. 1920 жылдын жаз айларында Кетмен төбөдөн 18 киши делегат болуп шайланып, көчмөн кыпчактардын Анжиян шаарында өтө турган курултайына барышты. Бардык делегаттар манаптардан эле. Мен ат кошчу катарында аларды ээрчип бардым. Манаптар курултайга текши кирип, мен сыртта калдым. Ичинде эмне сөз болуп жатканы бүйүрүмдү кызытты. Байкатпай кирип барып тыңшап, урят жолубузду ачты деген сөздөрдү уктум. Үзүл кесил бул фактыларды эмнеге эстеп, кыскартып айтып жатабыз. Анткени учкай болгону менен бул окуялар кыргыздардын арасында мамлекеттүүлүк идеясы дайыма жашап тургандыгынын көрсөткүчү. Демек, чачкын жашаган кыргыздардын арасында мамлекеттүүлүктүн кандайдыр бир формасына эртерээк жетишсек, улут катары өнүгөт элек деген ой максат болгондугун байкайбыз.